Факттуу каналынын жаңылыктарынын кечки топтому менен тааныштырабыз. Студияда Абдыган Суранов. Саламатсыздарбы? Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн 20 мартта Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Толкунбек Абдыгуловду кабыл алды. Улуттук банктын төрагасы каржылык туруктуулукту сактоо жана улуттук валютанын алмаштыруу курсунун тышкы факторлордун терс таасирин жумшартуу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер жөнүндө маалымат берди. Өлкө экономикасына тышкы терс таасирлерди азайтуу боюнча антикризистик чараларды иштеп чыгууну жана бекитүүнү тездетүү керек деп белгиледи президент. Кыргызстанда коронавирус дагы 3 адамдан чыкты. Бул тууралуу 20 марттагы маалымат жыйынында Саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев билдирди. Маалыматта ооруга чалдыккандар Ноокат районунан аныкталган. Аларда Сауд Арабиясына умрага барып келгендер. Ош облусуна караштуу Ноокат районунда өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Бул тууралуу өкмөттөгү коронавируска каршы күрөшүү штабынан кабарлады. Мындай чечим аймакта коронавирус дартына чалдыккан жарандар аныкталгандан кийин кабыл алынган. Буйрукка ылайык чукур кырдаал мезгили аралыгында төмөнкү чаралар жана убактылуу чектөөлөр киргизилет. Коомдук тартипти сактоону күчөтүү, өзгөчө маанилүү мамлекеттик жана стратегиялык объекттерди, ошондой эле калктын жашоо ишмердигин жана транспорттун иштешин камсыздоочу объекттерди коргоо күчөтүлсүн. Эл көп чогулган объекттердин ишмердүүлүгү токтотулсун. Райондук штабтык мүчөлөрүнүн сырткары транспорттун бардык түрлөрү менен Ноокат районунун аймагына кирүүгө, ошондой эле анын аймагынан чыгууга чектөө киргизилсин. Эскерте кетсек, бүгүн 20 мартта Ноокат районунда коронавируска чалдыккан 3 жаран аныкталган. Россия менен АКШда коронавирус пандемиясы башталгандан бери курал-жарак жана ок-дары сатуунун көлөмү көбөйгөн. Бул тууралуу Бирбол фракциясынын депутаты Алтынбек Сулайманов билдирди. Анын айтымында, ал жактын жашоочулары аңчылыкка чыгуу үчүн эмес, коргонуу үчүн алганы анык. Оор күндөр келе жатат, кылмыштуулук күч алат, дүкөндөрдү тануу башталышы мүмкүн. Ошондуктан бардык күтүүсүз нерселерге даяр болушубуз керек, деди депутат. Депутат Мыктыбек Абдылдаев бүгүнкү көпчүлүк коалициянын отурумунда өкмөт мүчөлөрүнө суроону кабыргасынан койду. Ал премьер-министрдин эгер өлкөдө татаал абал жаралса, элдин алдына чыгып тынчтандыра турган, элди оң жакка баштай ала турган өкмөт мүчөсү барбы? Алтынай Өмүрбекова же күч органдарынын өкүлдөрүнүн бирөө чыгып сүйлөй алабы? Элдин алдына чыгып сүйлөө үчүн да дук керек экендигин билдирди. Андан соң өкмөттүн берген отчетунда коргоо комитети өгөйлөнүп отчетко кошулбай, алган эмес, Ош шаарындагы отчетто эске алынбай калганын белгиледи. Милиция кызматкерлери өкмөттүн оорунун тарап кетпеш үчүн көрүлүүчү чаралар жөнүндөгү токтомун аткаруу үчүн түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. 1 май рейбинин милиция кызматкерлери өздөрүнүн тиешелүү аймактагы ресторан, кафе, интернет клубтары кыдырып текшерип чыгышты. Жыйынтыгында ээлери менен сөзгө келишип, аталган жайлар ишин токтотушту. Ош шаарында коомдук транспорттун иши токтотулат. Бул тууралуу коронавирус боюнча республикалык штаб билдирди. Кыргызстандагы Кувейттен оору жугузуп келген дагы 3 адам катталып, жалпысы 6 адам болду. Россия менен Москва шаарынын Жуковский аэропортунда 300 кыргызстандык ары да бери да кетпей кармалып турат. Бул тууралуу депутат Улукбек Ормонов билдирди. Анын айтымында, аларга атайын учак жиберип алып келүү зарыл. Бул келе турган адамдардын тышкары каза болгон 2 адамдын сөөгү да бар. Кийинки рейске дагы 2 адамдын сөөгү жүктөлмөк. 62-467 номерлуу рейсти аткара турган Урал авиалиниясы ишканасынын учагын кыргызстандык жүргүнчүлөр каттоодон өткөндөн кийин токтотуп коюшкан. Учурда Кыргызстандын Россияда калган жарандарын алып келүү толугу менен чечиле элек, деп билдирди депутат. Дин аалымы Чубак Жалилов антисептикти сөзсүз колдонуш керектигин билдирди. Интернет тармагында айрым колдонуучулар мусулмандарга антисептиктин курамында спирт болгондуктан колдонууга болбойт деп билдирүү тараткан. Ассаламу алейкум. Азыркы учурда колго антисептиктер сатылып жатат, курамында спирт бар экен, аны колдонсо болот. Аны сөзсүз түрдө колдонуш керек. Ошондой эле саламаттык сактоо министрлиги айтып аткан бардык шарттарды колдон келишинче аткаруу керек. Колдор тез самындап жууп, жана ошолор менен колдор тазалоо талапка ылайык. Мына биз да ошону менен колдорду
оңдогонго аракет кылып атабыз. Урматтуу бир туугандар, эгерде базарда өтө кымбат болуп кеткен болсо, мындай кылып туруп спирт жана башка нерселерден кошумчаларды кошуп, ошол көрсөткөндөй кылып колду тазалап жүрүү, ошол талапка ылайык. Жана ошондой эле урматтуу бир туугандар, жанагыдай учурашкан учурда кол менен учурашпастан, балким ошол мындай бир адат боюнча колду көкөрөккө коюп, мисалы үчүн баш ийке учурашып коюу дагы иншалла шарият боюнча иншалла туура келет. Ушул жана башка жаңылыктар менен fakt.kg сайтына жана fakt.kg.tv Instagram баракчасынан дагы таанышсаңыздар болот. Бүгүнкү күнгө карата жаңылыктар топтому мына ушулар болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта туруңуздар.